Üçüncü katır. 4 kadem. Arka. Hay. Ver. Ош облустук ички иштер башкармалыгынын өздүк курамы ардагерлер таңкы саат 6-да жөө жүрүшкө чыгышты. Эми алар Ош шаарынан баштап Ош Баткен Исфана жолу аркылуу Кара Суу районунун Папан ашуусуна 20 чакырым аралыкта жөө басып өтүшү керек. Кызматкерлер кычыраган кыштын суугуна карабай өйдө ылдый коктукулу тадырларды басып, астынан чыккан ар кандай кыйынчылыктарды багынтып көздөгөн дарекке бет алышкан. Ош шаарынан Папан районуна карай марш-бросок жөө басуу. Бул да болсо кызматкерлердин мекенге болгон сүйүүсү жана патриоттук сезим. Андан ары мамлекетибизде кандай көрүнүш болбосун мамлекет коргоого ар дайым биз даярбыз деп билдирип кетем. Белгиленген жерге жетип баргандан кийин кызмат бөлүмдөр арасында спорттун кири көтөрүү, аркан тартыш жана колду бүгүп тулку бойду көтөрүү боюнча күч сынашып жеңүүчүлөргө башкармалыктын ардак грамоталары тапшырылды. Чогуш болдуңуз, старшина матан сыйлык алууга келдим. Урбаев, Майрам эке ыраазычылык кат. Иш-чара 23 февраль ата мекенди коргоочулар күнүнө карата уюштурулду. Максаты өздүк курамдын ынтымагын бекемдөө, күчүрмөн даярдыкты чыңдоо жана мекенчилдик сезимди ойготуу болуп эсептелет. Экинчиден ынтымакчылык, үчүнчүдөн ушул бирин-бири сыйлап, урматтап, физически дайыма даяр болуп турууга, башып турууга биз балдарды дайыма керек деп ойлойбуз. Мушубуз кылмышкерлер менен күрөшүү, адамзатына деген коопсуздукту жаратуу болгондуктан биз деген ар бир машыгууга, ар бир тажрыйбага ар дайым даяр болушубуз керек деп. Жаш кызматкерлерге, өсүп кеткен жаштарга өрнөк болсун деп туруп, өзүбүз ушул баш болуп стройдун алдында 20 километр жол жүрүш өткөрдүк. Кудайым урса мындан кийин дагы иш пландары алдында көп. Быйыл милициянын 100 жылдык юбилей жылы болуп атат. Биз ошол 100 жылдыкка карата мындай иш-чаралар дагы бизде көп болмокчу. Биздин бир гана мекенибиз бар. Ал бардыгыбыз үчүн ыйык жана улук Кыргызстаныбыз. Саамалыкка катышкан ийимдин ардагерлери өз мекенин, өз үйүн, өз ишин, жакындарынын келечегин коргоого даяр, эр жүрөк жана руху күчтүү кызматкерлерге тажрыйбалар менен бөлүшүп, өлкөбүздүн жаркын келечеги үчүн ак ниет менен кызмат кылууга шыктандырган насааттарын айтышты. Иш-чара мына ушундай майрамдык маанайда уланып, аскердик тамагаш, ыр күлкү менен коштолду. Асия Сыдыкова, Регион телеканалы, Ош.